Айылыбызда көп жылдан бeri суу жок болчу. Өмүр бою чака менен суу таштык. Ошол жактан тияка жери. Айлабыз кеткенде эшек арабы менен, машина менен алып келип аттык. Анан эми Кудай буюрса быйыл чечилди. Суу сурабай жыргап калдык. Бири-бирибизден суу сурачубуз керек болсо. Берип койчу бир чайнекти бир чакка деп. Ак Башат айылында суу маселесин чечип, анан кийин ал жерден суу маселеси чечиле албай туруп, биз жардам берип анан кийин суу чыгып калды. Ошол жерде дагы биз сүйлөшкөндө, ушу бир айдын ичинде бүтүрөсүңөр деп, мына эжи апаларым отурат, бул жерде айтышат. Бир айдын ичинде бүтүрөсүңөр деп аларга биз наказ койдук элек элдерге. Мына бир айдын ичинде бүтүрүшүп, өздөрүнө суу үйлөрүнө алып киришти. Бул деген сыймык, бул деген демилге чыкты, ушу демилгени колдошту, жыйынтыгы болду. Бизде Кыргызстанда эмне болуп атат? Демилге көтөрүлөт дагы жыйынтыктар болбой калат.